сыйынуучу жайга айланган эркектин жыныс мүчөсүнө окшош таштын тарыхы. Аксы районунун Ак Жол айыл өкмөтүндөгү Белдеме ашуусундагы өзгөчө ташка көп адамдын көзү урунат. Ал таш 1980-жылдардан кийин сыйынуучу жайга айланган. Таштын тарыхын изилдеген Жаналы Нурманбетов аймактык кабарчыга таш тууралуу кызыктуу фактыларды айтып берди. Анын айтымында өзгөчө таш табияттын кубулушунан пайда болгон. Бул таш илгертеден эле бар экен. Мен бул жерде мал кайтарып жүрүп чоңойгом. Атам бул таш табияттын кубулушунан пайда болгонун айтып калчу. Таш жолдун боюнда эмес, башка жакта болгон үчүн көп адам аны көргөн эмес. Кийин 1970-жылы жаңы жол ачылганда ушул таш даана көрүнүп калды. Ага чейин бул ташты мал баккандар, ага жакын жашагандар эле көрбөсө, башкалар көрүшкөн эмес, деди ал. Нарманбетов 1980-жылдан тарта ыйык деп эсептелип, ага сыйынгандар болгонун айтат. Эркектин жыныс мүчөсүнө окшош таш Белдеме ашуусунда жайгашкан. Мен бир жолу жолдон өтүп бара жатканда таштын айланасындагы адамдарды көрүп, кызыгып жанына бардым. Адамдар таштын жанындагы даракка чөпүрөктөрдү байлап, шамдарды жагып, Куран окуп, сыйынып отурушкан экен. Ал жерге балалуу болбой жүргөн адамдар барып, бала тилешет экен. Айрым адамдар түнкүсүн от жагып, түнөп дагы калышарын уктум. Ташка сыйынганы келген адамдар ар кандай жөрөлгөлөрдү жасашчу, дейт Нарманбетов. Спортко акча коюуга 1xbetти сунуштайбыз. 1xbetте коэффициенттер эң жогору. Бул тиркемени колдонуу өтө ыңгайлуу жана жеңил. Видеонун астындагы шилтеме аркылуу каттоодон өтөбүз. Каттоодон өткөн соң 100% сизге бонус берилет. Андан соң пополнить счет дегенди басып туруп 1x Money KG аркылуу Анварга кайрылып балансыңызды толук таба алсаңыз болот. 1xbet ишенимдүү букмекер. Анын айтымында Таш көмүр шаары аркылуу Аксы районуна Tegen ашуусу менен 1939-1940 жол курула баштаган. Бирок Улуу Ата Мекендик согуш башталып, жолдун курулушу токтоп калган. Кийин 1946-1948 жылдары жанданып Бишке кирген. Бирок 1970-жылы кайрадан башка тарап менен салынган. Таш жайгашкан Белдеме ашуусу кыштоосуна айланган, бирок кийин ал жерге адамдар отурукташкан эмес. Таштын айланасында малчылар, жергиликтүү тургундар кышында жашашкан. Ал жерде кар жок болгондуктан кышкысын малга ыңгайлуу болгон. Ошол себептен кыштоо катары пайдаланылган. Ал жактагы жер ак топурак десең топуракка окшобой, таш десең ташка окшобой башкача болуп турат. Ал жерден учурда фарфор идиштерине керектелүүчү каолинит деген минерал зат алынат, дейт Нарманбетов. Сыйынуучу жайга айланган таштын узундугу бул жол менен 10 метрди түзөт.